Ассаламу алейкум, кадырлуу кыргыз элим, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде спорт мейкиндиги көрсөтүүсү. Бүгүнкү биздин чыгарылыш Талас облусуна караштуу Калба айыл аймагында болмокчу. Ааламга жол дал ушул айылдан башталмакчы дегендей, Атай Оңбаев айылында Кыргыздын атын дүйнө элине даңазалап таанытып жаткан уул кыздарыбыз бар. Кайсыл спорттун түрү десеңиздер, бул акылды, калчаган акылдын баалуулугун даңазалаган шахмат оюну туурасында болмокчу. Кызыктын баары алдыда, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ага, бүгүнкү күндө канча балаңыз ушул шахмат ойнойт, анан деги эле канча балаңыз бар дегендейчи? Мен 4 балам бар. 3 эркек, 1 кыз. Биз 4 тең шахмат ойнойт, семейный ойнойбуз. Анан улуусу, анан эң кичүү кызым азыр күчтүү ойноп жатышат азыр ушул кезде. Эң улуусу анан эң кичүүсү. Эң кичүүсү. Сиз өзүңүз да шахмат ойнойсуз? Биз шахматты мындай эле кызыгуу эле да, мындай. Эми бул жерде балдар да көп экен да. Кимиси эми сиздин балаңыз ким дегендейчи? Бул жерде силерге тааныштырып коеюн. Бул жерде машыгуу жүрүп атат да, бул жерде. Анан бул тааныштыра келсем, бул жерде атам мен. Булардын чоң атасы. Анан бул эң кичүү кызым, айелине 2 класс. Бул буюрса ошо Ташкентке бара турган кызым ушул. Эң улуу балам бул Бексултан, мынакей Америкага бара турган улуу балам ушул. Калгандары бул баламдын шакирттери десем болот, окуучулары мынакей. Айыл ичинде ушинтип биртке кичинекей чарбакта ушинтип кичинекей чемпиондорду тарбиялап атат. Туугандарыңыз кошунанын балдары дегендей. Ооба, жээндерим бар, бүт эле кошунанын балдары мынакей. Жеңем деле кошунанын баласы эмеспи? Досумдун балдары дегендей, бул ошо чемпиондордун апасы тилде отурат. Жең экебиз, ушу чемпиондордун апасы. Ооба, чемпиондун апасы. Ошол жерде такай машыгуу болот негизи. Азыр алдыда беттешке усиление болуп жаткан экен да. Ооба, аябай катуу даярдандырат. Себеп дегенде Кыргызстан бир эмес, Таластын эмес, Кыргызстандын биринчилигине барат атабыз булай билсе. Кыргызстандын намысын коргогону ушундай кичинекей чарбакта машыгып атабыз. Айылда эле. Айылда эле. Балам бул 2-чи топтогу майып, өзү ДСП рожденный деп коет, тубаса. Анан бирок акылы бизден ашат да, мактасак болот. Бул шахматты улуу балам бу жерде отурат, ошо 12 жашында. Бир китептен үйрөнүп алыптыр. Анан балдар менен өзү ойношуп атат да, бир карасамчы. Анан карасам эле бул жана королду жеп ойноп атат. Анан кой, мындай болбойт, бул королду жебейт деп анан биз эле үйрөтүп, жүрүштөрүн булар менен үйрөтүп, анан ошодон алып кетишти балдар. Анан негизи багы балдар ийгилик жараса ата эне кубанат дейт. Бул мектепти уткан айына ошондой бир сүйүнгөнбүз. Анан зона болуп 28 мектепти утту, анан ошентип анан районго чыгып, облуска чыгып, эми Кыргызстандын жеңип атканына аябай сүйүнүп атам да. Буга ата эне көбүнчө психолог болуш керек да, ата эне көп сүйрөсө, бул
Бул жанагыдан ушундай сылабый балдар көп нерсе эметет да. Бир жагынан кем болсо да, бир жагынан артык болот да булар. Бул баламдын чемпионат Кыргызстанда биринчи место алып келген кубогу. Бул 2018 жылы алып келген. Буну 2019 жылы 2018 жылы сентябрь, октябрларда алып келген. Бул кубокту 2019 жылдын жакында эле утуп келди да. Ушу кубокту алып келди. Чемпионат Кыргызстанга неме катышкан, биринчи местаны алып Америкага жолдомо алды. Медалдары бул биринчи место медалдар да. Бул кызым балаңыздыкы дагы ушул бул баламдын медалдары, бул кызымдын медалдары. Кызым Азия чемпионатка жолдомо алды. Талас Open эл аралык турнирлерге катышып, кызым 2 жолку биринчи местаны алган да. Түптө көлдө дагы международный турнир болгон, ошодон биринчи место алып келди. Эң чоң жетишкендиги Азия чемпионат болуп, Азия чемпионаттан сертификат экинчи место алган. $250 дейт. Башкы байге. Башкы байге. Такай биринчи место алган сайын мондай телефондорду A5, A6 деген телефондорду утуп келет. Байгеге. Ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун колунан алган телефондорду. Бул телефондорду сиз колдоносузбу же байгем колдонот, ким колдонот? Мен этем атасыныкы. Биринчи немесин ушу атасы колдонду да. Анан экинчи телефон биз өзүңдүкү деп өзүн эле колдоно бер деп берип койдук да. Ушундай чемпиондордун апасыначы? Эми Кудай буйруса Америкадан утуп келсе, балам өзү айтып атат, эмки наградам сиздики болот. iPhone деп, ошол жактан эң акыркы iPhone деп. Жакшы немелердин баары. Мага негизи могул медалдар эле эң чоң неме сыймык да. Бул биринчи место алган сайын биз аябай сүйүнүп, аябай толкунданып турабыз. Кызымдын турнирге чыккан сайын ошо балам экөөбүз аябай неме колдоп неметип турабыз да. Неме сүйүнүп аябай. Машыгуу 1 жумадан бери катуу болуп атат. Себеп дегенде эң кичүү кызым 9 жашка Өзбекстан өлкөсүнө Ташкентте Азиянын биринчилигине оюнга барган жатабыз буйруса. Анан кийин эле улуу балам Америкага жолдомо алганбыз. Ага дагы буйруса барабыз, Кудай буйруса жакын арада. Агай, ушул Америкага болгон жолдомо канча жаштан канча жашка чейинки кандайча алып калдыңыздар? Ошол туурасында айтсаңыз. Бул 20 жашка чейинкилер арасында бул улуу бала ДСП болуп төрөлгөн, эмеси чектелүү да, мүмкүнчүлүгү. Ошолор арасында чемпион тандоо болду Бишкекте. Ал жерде 60 бала ойноп, ошол жерден биринчиликти алып Америкага жолдомо утуп алдык. Кудай буйруса 2 айдан кийин учабыз. Балам экөөбүз барабыз, Кудай буйруса. Жол кирени бүт шахмат федерациясы көздөп атат. Барып келгенде. Барып келгени. Ал жактан Америка жатакана тамак аш жатаканасын Америка өздөрү көздөп атат.
Бирок уулуңуз кече күнү эле барып эле сразу жолдомо алып кетип калган жок да туурабы? Ага чейин да бир көптөгөн ийгиликтерди багындырган да. Ооба. Ошол туурасында айтсаңыз. Бул улуу балам өсө слабый, ошо шахматты аябай өздөштүрүп алды. Анан бул талас ичи боюнча бул өспүрүмдөр арасында, мындай айтканда тың балдар арасында асыда жүрүп атты. Талас область боюнча. Багы мүмкүнчүлүгү чектелген эмес, бардык эле балдардын Бардык эле балдар арасында. Анан Бишкекте бул Азия болду 2017. 10 мамлекет катышты. Бул ошо жанагындай слабый балдар арасында. Ошонун арасында экинчи орунду алдык. Индияга утуруп жибердик. Пакистан, Индия ошо баары келди да. Ошол жактан. Анан мындай 3 жолку чемпион өзү. Кыргызстандын. Ооба. Окуучулар жана неме өздөрүнүн немесинин арасында 3 жол чемпион. Азияга катышуулар болду эле? Азияда биз өзүбүздө Кыргызстанда болду, ада экинчи место алды. Буюрса 18.000 сыйлык алганбыз. Gelecekte benim kıyalım dününce benim babam millet Cemcemem köp memlekette de kıdırım millet Oşo Mekenim için bazı gücüm cümlede de Ayakat hareket kıldı da Amerika'daki benim için oyun yok Köp de futbolat Akyan'dan akıbeti de Akyan'dan akıbeti? Yaxşı daярдан атасың. Ayakat daярдан atам mekenim için Мекеним için daярдан. 40 tane için daярдан atam. Bu yüzden çempiyon bolam. İşenip özüme işen oynayayım ne? Özüңө ишенесиң? Утук койбойн дейсиң? Утуган hareket кылам, келгенде болбой деле калышы мүмкүн. Hareket кылганда болбой деле калышы мүмкүн да. Болбой калганда эмне кыласың? Мындай сөз бар, жеңилген утуганга алып барат деген сөз бар кыргызча. Ошону колдоном кудай. Отуруп калгандан ыйлабайсыңбы? Жок. Бираз кайрып калам, көңүлүм чыгат да. Уткандачы? Сүйүнөм сонунда. Жеңиштин сонунда. Жеңиштин дамы кандай эми? Жеңиштин мындай сонунда. Рахаттанып, көп чоң түзүмү берет да. Футболдон деле жеңгенде секирип, көтөрүп, секирип, ошондой да. Жеңилгенде ыйлап болбой калат го футболдочу. Ошондой болот да. Мен кыргыз элине айтат элем, аракет кылса берекет болот экен. Андай мекенди дүйнөгө таратса аракет кылса айтат элем, кудай буйрса. Мен жүрөн чемпион болом, кудай буйрса. Ошондой айтат элем. Кудай буйрса дүйнөнүн чемпиону болосуң. Ооба. Мындай бизге ушул суроону көп берет. Анан мен дайым айтып келем, биздин Оморбековдор негизи башынан ушу математиктер башы, эң башы математиктер деп коет. Биздин менин карындаштарым, менин кыздарым бүт баары математикадан жакшы окушкан бар, жогорку окуу жайда да жакшы окушту. Анан математик деп коет да. Анан математик менен шахматтын экөө байланышы бар болуш керек деп коем. Анан ушу Бексултан ушу китептен эле окуп, жүнө эле окуп, шахматтын жүрүшүн окуп эле. Анан ушу 2012-жылы баштады, 2012-жылы баштады. Ошо окуп эле, анан ойноп баштады өзү. Ушу китептен эле үйрөндү ойноп. Сиздер мындай үйрөткөн жоксуздар? Биз үйрөткөн жокпуз. Өзү эле үйрөнүп баштады. Анан болду, анан кийин ошо мектепте окуп жүргөндө эле бул кичине ойноп жүрдү. Анан мектепте жанагы ушу тайтасы келип эле, сен ойноп, бул мектептин биздин Козу Беков атынан эмес, Калба мектебинин атынан ойноду да, эң эле биринчи баштаганда. Анан ошол жерден эле жеңди. Анан болду, анан кийинки жылы бул өзүнүн мектептин атынан кетти. Ошону мен ойноп эле, анан кийин мунун кичине шыгы бар экен деп, анан атасы анан сүйлөп эле, Таласка жана атайын мектеп, шахмат мектеби бар. Күмүш агай деп коет. Алып кылып Күмүш айга алып барды. Анан ошол жерден ойноп баштады ошону. Ойноп баштаганда эле жакшы результат берип баштады. Область ойноду. Анан эң биринчи көлдө жакшы ойношот негизи. Жайына барып атайын турнири болот. Көлдө барды. Көлгө 2 жыл катар мен барам, ошону результат көрсөтүп баштады. Анан болду, анан кетти анан.
Ayo, Koy belakang. Entar, biar Pega, ada. Ada. Kata. Jangan cek. Jangan minta. Ya. Tak. Nunggu cap. Kızım, бұл ең кіші қызым, азыр 8-де, 2-ші класста оқиды. Ошол эле Мейлкан Козубеков аттуу мектебинде окуйт да. Анан бул 6 жашынан баштап үйрөнүп кызыгып баштады. Байкелеринен көрүп шахматты. Бат эле үйрөнүп алды. Анан мунун келечеги аябай эле чоң, бул өзүнүн жашында күчтүү ойнойт десем жаңылышпайм. Бул деле менин аркасы менен жетишкен деп ойлойм да. Анан Кыргызстандан биринчиликти алдык. Алгач байкелеринен үйрөндү, анан эмесине агайларына алып бардым. Күмүш агайына алып бардык. Биринчи ошо тиги Талас центрде бар, клубтарга алып бардым. Ошол жактан агайлары аябай сабак беришти, агайларына рахмат. Анан Замир агайына барып атат. Аларга да рахмат. Ошо агайлардын аркасы менен ушундай немеге жетип атат, ийгиликтерге. Дагы биздин мектепте азыркы мезгилде шахмат оюну боюнча аябай алдыда келе атабыз. Мен өзүмдөн иштеп келе жатканыма 2 жылдын жүзү болду. Мына ушул 2 жылдын ичинде бизде Кудайбергенов Бексултан деген балабыз бар. Азыркы күндө ал мүмкүнчүлүгү чектелген бала, 10 класстын окуучусу. Булар үй бүлөлүк чемпиондор да. Жакынкы эле аралыкта Кыргызстанда биринчи орунду ээлеп, Америкага жолдомо алды. Кудай буйрса, шахмат оюну боюнча. Анан бул жерде ошо машыктырып аткан машыктыруучуларына, ошондой эле ата энесине да ушундай ыраазычылык айтат элем. Булар негизи эле булар үй бүлөлүк чыккан таланттуулар экен да, чынын айтканда. Анан Бексултандан тышкары дагы үйүндө карындаш бар, Аилита деген. Бул былтыркы окуу жылында ушул 10 мамлекет Азия чемпиондугунда шахмат оюнуна катышып 2-чи орунду ээлеп келген. Быйыл болсо Кыргызстанда 1-чи орунду алды. Анан ошо өткөндө биз дагы мектепте сыймыктануу менен тосуп алдык. Анан кийин өзү арасында пикир алмашсак, ал айтат: "Мен ушул 2 жылдан бери ойноп келатам. Кыргызстанда бир гана бир кызды жеңе алчу эмесмин" дейт. Анан быйылкы окуу жылында ошол өзүнүн көксөгөн максатына жетип, ал кызды утуп 1-чиликке чыкты да. Ошол эле учурда баягы айылда эле жашайт. Айылда эле мектепте эле окуйт, бирок ааламды, Азияны багындырып жатат. Ооба, ушул эле биздин мектепте окуйт. Ушул эле биздин айылдын окуучулары, балдары, мындайча айтканда, биздин мектепти, районду, областты жана ошондой эле эми Кудай буйруса Америкага барып дагы жакшы ийгиликтерге жетишип келсе, мен ойлойм, бул Кыргызстандын атын чыгарат деп. Бул кызымдын да 1-чи мест алышы күтпөгөн жерден болду. Анткени Бишкектеги Сезбекова Айжандарды эч кимибиз жеңе алчу эмеспиз да. Анан ушулсам Сезбекова Айжанды жеңип, көп очко алып 1-чи мест алды да. Мынакей. Бул Кыргызстандын биринчилигинде. Кыргызстандын биринчилигинде 1-чи мест алды да, өзүнүн жашындагылар менен ойноп. Ушул дипломду, медаль алып келди. Жеңи, мына бир бөлмөнүн бардыгы эле ушул уулуңуз менен кызыңыздын жыйнаган сиздер үчүн байлык экен да. Анан ата эне үчүн бул өзүнчө бир балкыган бакыт болсо керек да. Ооба, аябай чоң бакыт. Анткени аябай слабый бала болчу өзү, анан ушунчалык ийгиликтерди, балам ушунчалык ийгиликтерди жетет деп күткөн эмеспиз. Анткени 1-чи ойноп баштаганда эле китептен көрүп үйрөнүп алды. Анан атасы бир-эки немелерди үйрөтүп.
Анан биз аябай ошондо аябай сүйүнгөнбүз да, бул биринчи месттен алганын аябай сүйүнүп, анан кийин бул балам аябай таланты бар экенин билип, Таластан тренер издеп, Күмүш агайына биринчи жолу ошо Күмүш агайына алып бардык. Биз айылда турганыбызга карабай, күн 6 базар күндөрү тренировка болчу, ошондо ошол шахматты көтөрүп алып Таласка агайларын апарып жүрчүк да. Күтүүсүз болду сиздер үчүн. Ооба, бизден күтүүсүз болду да. Анан агайлары дагы ошо алар тың балдар ойноп жетишкен 6 айда үйрөнүп аткан дебюттарын булар бат эле аркасынан кууп жетип алышты да. Мисалы, 1 жылда ойной турган биринчи разряд болсо, бул балдарым ошо 6 айда эле кууп жетип калды да. Барганда ошо улуу балам менен кошо экинчи баламды кошуп жиберчик. Экөө отуруп аябай отработка кылышчу да, дебюттарды кайталашып. Анан агайлар да мактап калчу да. Булардын памяти да аябай күчтүү, таланты бар балдар экен. Ошо 6 ай катышкандан кийин эле булар турнирге чыга башташты. Көлгө барып атты. Бишкектеги президенттик кубокторго катышып атты. Чемпионат Кыргызстандарга катышып атты. Ошо ийгиликтерди аябай биринин аркасынан бири жаратып атты да. Мындайча айтканда, ийгиликтин артынан кайра ата-энеси, атасы менен апасынын жумурай журтчулугун кубандырып жаткан экен. Аябай сүйүндүрүп атты да. Биз турнир болгондо, берки кызым ойноп атканда көп мындай волнение, толкунданбайбыз. Көбүнчө балам ойноп атканда ушунчалык толкунданабыз да, ал жеңилсе ал кандай акыбалда болуп калат. Кейби аябай немесине жабыр тартабы деп аябай ошо аябай ойлонобуз да. Баарыбыз болеть этип турабыз. Бири эки ошондо бир дагы жеңилбей, поражениясы жок, жеңип атты да, ушунчалык. Ошондо 3 жолку Кыргызстан чемпиондугун алды. Кызыңыздын жеңгенине кубанбайсыз, себеп дегенде багы уулуңуздун бир гана сиздердин көзүңүздөрдө карап олтурбай, же болбосо үйдөн дыцып болгонуна байланыштуу алыс чыгып албай эмес, бүтүндөй Кыргыздын намысын коргоп, же болбосо Кыргыз элине жеңиш алып келип атканы, бул сиздер үчүн бир күтүүсүз нерсе болсо керек да, туура? Ушунча диплом, медалдарды алып, кубокторду алып келгенчи? Аябай эле күтүүсүз болду да. Биз үйдө эле отуруп калат го деп кейчүбүз. Наоборот, башка тың балдарга салыштырмалуу бул өзү аракет кылып, ушундай шахмат менен алек болуп, сыртка чыгып, жалпы чемпионат Кыргызстандын, Талас областынын атын коргойт да. Ошон шахмат федерациялары таанып, аябай Бишкектеги премьер-министрлер таанып, аябай сыртка Кыргызстанга уже мындай таанымал эле болуп калды да. Ушул моменттен пайдаланып, бунун 1-класста окуткан эжеси, анан ошол кездеги директор Рай эжесине ушундай ыраазы рахматымды айтам да, анткени мектептен биринчи мугалим менен ошол кезде директорго рахмат айтам, анткени ошол кезде биз мектепке апарбайбызго, окутпайбызго деп атканда, эжеси келип окуйт бул бала, кантип окубасын деп алып, окутуп, аябай тамганды үйрөтүп, ошол мындай дээринде бар экен да, математикадан жакшы окуучу, китепти дагы алифбени аябай жакшы окуп, өздөштүрүп кетти да. Ошол эжелерине рахмат айткым келет да. Шахмат ойногонду кимден үйрөндүң? Мен байкемден үйрөнгөм, биринчи байкемден үйрөнгөм. Анан агайларыма барып, бир аз үйрөндүм. Канча жашыңда үйрөндүң? Мен 6 жашымдан баштап үйрөндүм. 6 жашыңдан баштап шахмат ойногонду үйрөнүп калдыңбы? Анан канча жашыңдан баштап ушул башка айылдар десек болобу, же райондук деңгээлге, областтык деңгээлге чыгып оюн жүргүзүп баштадың? Мен 7 жашымдан баштап оюн жүргүзүп баштадым. Кайсыл жерлерге барып оюн ойнодуң, ушинтип шахмат боюнча чемпионаттарга катыштың? Мен Таласка барып, 1-опенге бардым. Андан кийин Ысык көлгө барып ойнодум, аяктан 1 место алдым. Андан кийин
Кыргызстандын чемпионатына бардым Бишкекке. Аяктан биринчисинде экинчи месте алдым, анан кийин биринчи месте алдым аяктан. Канча бала менен же болбосо канча кыз менен ойнодуң? Көптөй кыздар менен ойнодум. Бардыгын жеңип чыктың. Ооба, бардым. Бирөөндө бирок ошол финалда жеңилип калдың, экинчисинде аны кайра жеңдиң. Шахмат ойногон жакшы экен? Ооба. Эмнеси жакшы экен? Ал тартипти өстүрөт, башты өстүрөт. Анан эл көрөсүң, жер көрөсүң, Шахмат ойносоң, азыр 2-класстын окуучусу болсоң, айылда эле жүрөрмөксүң. Көлдү көрдүң. Көлдү көрдүм. Бишкекти көрдүң. Бишкек кандай экен? Кооз экен. Кооз бекен? Эми чет өлкөгө чыгып баштайсың. Кайка барасың эми жакында? Эмне чемпионат болот? Азияга барам, Ташкентке барам. Ташкентте Азия чемпиондугу болот, Аха. Качан барасың? Канчасында барасың? Июндун 19-ында барам. Ага кандай даярданып атасың? Жакшы даярдадым, байкем үйрөтүп атат, жакшы жүрүштөрдү. Анан бул кантип жүрөсүң, кантип оюн жүргүзөсүң, кантип утасың атаандаштарыңдан? Мен бөсөкем үйрөткөн приемдорду кайталап, анын мээме сактап, аны колдодум ошолорго. Кандай приемдор? Ферзайгамбит, Селенский партия, открытки дебют, Королевский гамбит, Селенский партияларды колдоном. Ошол ыкмалар менен ойнойсуң? Мен кийин чагында шахмат эле болгум келет. Ата энеме жардам бергим келет. Чоң атактуу шахматчылардан кимди тааныйсың дүйнөлүк деңгээлдеги? Мен Фишерди, Карповду тааныйм, Анатолий Карповду тааныйм. Ошондой болуп, дүйнөнүн чемпиону болгуң келет. Ооба, тааныйм. Анан байкеңди жакшы тааныйсың, Молодец. Мына урматтуу көрөрмандар, кандай күндө дагы эл ичи баягы өнөр кенчидейт, ушундай жаш таланттуу биздин кыздарыбыздын келечеги кең болсун, ойлогон ой максаттарына жетсин. Себеп дегенде асыл таштан акыл жаштан дейт, ушундай кыргызымдын акылдуу кыздары өсүп келе жатканы ар бирибиздин жан дүйнөбүз менен жүрөгүбүздү кубандырбай койбойт. Молодец. Азамат, ийгилик утуп кел, макулбу? Байкеңден үйрөткөн хоттор менен жүрүп, ыкмалар менен. Сени көрүп аткан көрүүчүлөргө эмне деп айтасың? Эки албагыла дейсиңби? Сабактан. Мейли, шахматты го жакшы ойнойт экенсиң. Окууну кандай окуйсуң? Жакшы эле. Эки аласың айтчы. Албайм. 3чү? Жок. 4чү? Жалаң бешпи? Молодец. Баракелде. Мына ушундай.